Адамдардын жашоосун байкаса өтө кызык кубулуштар болот. Мен акыркы жылдары адамдардын жашоосуна көп сара сеп салам да. Кээ бир китептерден окуган нерселерди адамдардын жашоосунан табам. Өзгөчө максат маселесинде. Акыркы 3-4 жыл ичинде мен аябай көп изилдендим. Азыр бир китепте жазып атам максат боюнча. Мындай колдонмо усул. Эмне үчүн? Максат койдум, максатым бар, мүдөлөрүм бар деп айткан бирок чындыгында максат коюп жашоо стратегиясы такыр башка экен. Максат коюп жашоо стратегиясы менен жашаган адамдардын жашоосу алдаганча алгылыктуу, алдаганча кызыктуу, алдаганча көп нерсени камтый турган жашоо болот экен да. Максат коюп жашоо бул стратегия чындыгында. Ар бир саатына, ар бир мүнөтүнө бир максатка алмаштырат. Ошол убакытты, ошол мөөнөт. Мисалы үчүн мен чөнтөгүмдө айтайлык бир 100 сом акча болсо, мен 100 сомду эмне кылам? 3-4 вариант бар. Алдыман чыгып жакшы көрүнгөн нерсени алып алышым мүмкүн. Же болбосо бирөөгө берип салышым мүмкүн. Же болбосо жоготуп коюшум мүмкүн. Бирок дагы бир варианты бар. Кой тур, мен бул 100 сомго конкретно мынуну алам деп мүдө кылышым мүмкүн. Жашоону деле мына ушундай бир мөөнөт десек, мисалы үчүн Аллах Таала биягына ким билет? Кимдир бирөөгө 80 жыл өмүр бергендир, кимдир бирөөгө 90 жыл. Эч ким билбейт, бирок ошого карабай, ошончо бир мөөнөттү эмнеге алмаштырам мен мына жашоодо? Ушул жашоомду эмне кылып кетейин? Жөн эле күндө оокат жеп, анан кийин туалетке барып, жашоо өтө эле мындай бир зеригерлик жашоо да өзү. Күндө эле бир нерсе менен алек болуп эле, ушу эл катары деп коет, калп эле эл катары деле эмес. Эптеп эле байкуш эчтекени көрбөй жашап өтүп кетет. Мен айтам, бул менимче туура эмес. Вот максат коюу керек. Кой тур, мен мынау нерселерди кылып калбайынбы? Мынау нерселерди үйрөнүп калбайынбы? Эмне үчүн мындай максат коюу керек? Мен башкача түшүнөм да ошону. Аллах Таала ар бир пендесин жаратканда, бизде Куран сүннөттө мага ибадат кылуу үчүн жаратты дейт да. Өзүнө ибадат кылдыруу үчүн жаратты дейт. Мага ибадат кылууңар үчүн жараттым деп айтат дейт. Да, бул башка контекстте. Мен ойлойм, Аллах Таала пендесине өзүнүн кудуретин, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, потенциалын көрсөткүсү келет го дейм да. Пендесине берешендигин, пендесине болгон мухаббатын, пендесин таң калтыргысы келет окшойт Аллах Таала. Пендеси аны мактаганын каалайт экен да. Адам жөн мактай бербейт да. Бир нерсе үчүн там берсе анан мактайт да. Там берүү үчүн адам аны билиши керек да. Мисалы үчүн айтайлык, мен физика илимдеринин доктору болсом, физикадагы баягы молекулярдык деңгээлде, балким нано деңгээлде бир нерселер көргөндө там берем. Эгер иманым болсо, Аллах мындай кылып жараттыр, карачы деп. Химик болсом, мен жанагы зат алмашуу кубулуштарын изилдеп, Аллах Таала карачы кандай гана заттардын, кандай гана катмарлары, кандай гана система менен жараттыр затты. Мынау зат мынауга мындай айланып кетет экен, мынау мындай болуп кетет экен деп таң берем. Жана субханаллах деп Аллахка мактап айтам. Ошондой эле жашоодо да көп нерсени көрсө адам, көп нерсени камтыса, көп саякаттаса, көп жакшы иштерди кылса, көп билим алса, жашоосунун сапаты көтөрүлгөн сайын Аллах Таалага тасбих айтат экен. Алхамдулилла, Аллах, сен мага мунуну да насип эттиң, сен мага мунуну да насип эттиң, сен мага мунуну да бердиң деп Аллах Таала тасбих айтат экен. Бул деген сөз Аллах мага бердиң дегени кандай десе, мен ошону кааладым, Аллах Таала берди мага деген сөз. Мен аны каалабасам деле Аллах мага бербейт экен. Вот маселе ушунда. Адамдар эми Аллах мага ошону бериптир да, бизге бербеди да деп өксүмүш болушат. Бизге насип кылбаптыр да. Бул доомат болуп эсептелет экен. Сен ошону каала, ошого умтул. Мен жакында эле бир китепте ошону окудум да. Жашоодогу эң чоң кетирген чеккилик дейт адамдарда. Адамдар Аллахынан талап кылганды билбейт дейт. Талап кылыш керек экен. Талап кылуу эмне? Ошого умтулуу. Мына жаш бала жаңы жанагынтип өрмөлөп басат го. Карасаңар, жашоону талап кылып атат, өрмөлөп турууга талап кылып атат. Умтулуп атат ошо турууга. Тизеси жөнөкөй адам жаш баладай өрмөлөсө тизе ишип кетсе керек. Бала ошо ооруганына карабай жашоого умтулуп атканы үчүн өйдө туруп басып кетет. Биз мына ошондой умтулсак анан берилет экен да. Талап кылыш керек экен. Аллахым, мен бүгүн мындай кылайын, сен мага мынуну бер. Мен бүгүн мындай нерсени кылайын, сен мага ушуну бер. Мына ошо талап кылуу үчүн максат керек экен туугандар. Максат коюп жашоо стратегиясы мына ушунда. Мен мынауга жетким келет мончо мөөнөттүн ичинде. Мен ошого мынау нерсени сарптайм, мынтип барам, мынтем. Аллахым, сен мага ошону бер. Күндүр-түндүр ошону талап кылуу. Бейишти да талап кылуу керек экен. Адалды да талап кылуу керек экен. Жакшы аялды, жакшы эрди талап кылуу керек экен Аллахтан. Байлыкты талап кылуу керек экен. Ден соолукту талап кылуу керек экен. Талап кылуу жел отуруп Аллахым бер эмес, ошого умтулуп анан талап кылуу керек экен. Мына ушунун баардыгы максат коюу болуп эсептелет экен.
Эми карап көрөлү, ким ушинтип максат коюп, күндө талап кылып, ошого жараша умтулуп, талап кылып, ошого жараша сарптап, талап кылып, умтулуп атат. Бул адамдардын жашоосу башка. А ким жөн эле эртең менен көзүн ачты, кайра кечинде көзүн жумду. Bir канча килограмм оокат жеди, аны кечинде барып туалетке таштады. Бул адамдардын жашоосу башка. Максат коюп жашоо стратегиясына өтүш керек. Бул чоң жакшылык балдар.